Özünüzler bilesizler. 10. yanvar günü buyursa mına ar biringizler Kırgız eli oylanıp Kırgızstan'ın geleceğin jarkın jaşosun oylanıp ar birimiz çeşim çıkarıp Davuşul Sadır Nurkojoyevich Japarov'tu koldu bersek buyursa Kırgızstan'ın jarkın jaşosu Janı barağı 10. yanvarda başlanan tuğanlar. Sonun dengelde tosu alışız gerek tuğanlar. Mınaki 2 günden beri Sadır Nurkojoyevich'tin komandası çın yürekten koldap gelgenler var mı ken? Çın yürekten kolda izlegenler var mı ken? Sadır Nurkojoyevich dağı sizleri görüp tutar. Oşondan mındağıl al tuğanlar. Hazır al insan gelecekti. Men Sadır deyim, sizler prezident deyizler. Geliştik mi? Koldan gelelim mi? Hana. Sadır! 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 Ulanlar, rahmat. Buyruğunu aldık ha? Sadır! 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 Sadır Kırgızstan'dan! Rahmat tuğanlar. Sadır Nurkojoyevich Japarov'ga
жакын келечегин камсыз кылуу. Баарыбыз үчүн биздин мамлекеттин жана элибиздин тагдыры баарынан кымбат болууга тийиш. Эң маанилүүсү өлкөбүздөгү тынчтык, элдин биримдиги жана коомубуздагы коопсуздук. Садыр Жапаров, келечекке кызмат бүгүндөн башталат. Кыргыз Республикасынын мамлекеттик гимни жаңырсын. Садыр Нуркожоевич, Жалалбад шаарына кош келипсиз. Кеченин башында урматтуу угандар, Садыр Жапаровду чын жүрөктөн колдоп келгендер бар бекен? Садыр! 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 Андай болсо, сөздүн кезеги Кыргыз Республикасынын президенттигине талапкер Садыр Жапаровго берилет. Рахмат. Саламатсыздарбы, урматтуу Жалалабадтык мекендештерим. Бүгүн сиздер менен жүз көрүшүп турганыма өтө кубанычтамын. Жалалабад аймагы кайталангыс, уникалдуу, кооз жаратылышы бар, жаратканыбыз кенди, байлыкты мол берген касиеттүү аймак экени талашсыз. Башкасын айтпаганда да, Жалалабад Кыргыз энергетикасынын мекени менен сыймыктансаңыздар жарашат. Өлкөдөгү электр энергиясынын көпчүлүк бөлүгү, тагыраак айтканда 90% ГЭСтер тарабынан өндүрүлөт. Анын ичинде Жалалабад облусунун аймагында жайгашкан Токтогул ГЭСи эң ири жана эң маанилүү электр станциясы. Бул станциянын биз үчүн мааниси зор. Өлкөдөгү бардык электр станциялары чыгарган энергиянын 40% ушул жерден иштелип чыгат. Азыркы кезде 1975 жылы ишке киргизилген Токтогул ГЭСин жаңылоо жүрүп жатат. Бул иш 2023 жылга чейин аяктайт. Натыйжада Токтогул ГЭСинин кубаттуулугу 240 мегаваттка өсөт. Анын иштөө мөөнөтү 35-40 жылга узарат. Ошондуктан мындай татаал жана масштабтуу долбоорду ишке ашыруу ар дайым мамлекеттин камкордугу жана көзөмөлү алдында болушу керек. Кадырман агайын туугандар, өзүңүздөр жакшы билгендей, 2021 жылдын 10 январы өлкөнүн тагдыры чечиле турган күн. Бул күнү биз, кыргызстандыктар, мамлекет башчысын эле шайлабастан, мамлекетибиздин башкаруу системасын, башкаруу формасын тандап алуучу күн. Кыйын абалда турган өлкөбүздү оң жолго салып, күчтүү мамлекетке айландыруу эң башкы тилегим. Ушул оор жүктү көтөрүп,
мамлекеттин бүтүндүгүн сактоого болгон күчүмдү жумшайм. Элдердин ынтымагын бекемдеп, кубаттуу өлкө курууга мезгил келди. Бардыгыбыз мамлекеттин биримдигин сактап, келечегин курууга биргелешип күч жумшайлы. Мага сиздерден бир гана нерсе керек, ал ишенич. Урматтуу мекендештерим, эми областтын турмушундагы айрым көйгөйлөргө токтолоюн. Базаркоргон районунун борборунан 120 чакырым аралыкта климаттык шарты оор, тоолуу жерде жайгашкан жазы кечүү айылына жол салынышы керек. Буга бюджеттен 13 миллион сом талап кылынат экен. Эгерде ушул ишке ашып калса, айыл эли областтын жана райондун борборуна каттоосу жакшырап, 5000 гектарлык алыскы жайыттарга жол ачылат. Жер көчкүдөн жабыр тарткан жарандар отурукташа баштаган Орто Сай участкасын электрлештирүү, таза суу менен камсыз кылуу жана жол куруу маселесин чечебиз деп турабыз. Базаркоргон районунун туристтик потенциалын көтөрүү максатында Кызыл Үңкүр, Арыстанбаб автоунаа жолдорун реконструкциялап, Кызыл Суу Арыстанбаб автоунаа жолун 7 чакырым аралыгын капиталдык ремонттон өткөрүү пландалууда. Буга болжол менен 35 миллион сом керектелет экен. Билим берүү жаатында кыскача айтсам, район аймагындагы авариялык мектептердин ордуна жаңыларын курабыз буюрса. Сузак районунда Зерновой Көгарт каналындагы 4981 гектар сугат жерлерди жана 1534 гектар суу жетелек жер аянттарын сугат суусу менен камсыз кылуу үчүн суу алуучу башкы плотинаны куруу керекпиз. Кара Дарыя дарыясындагы дамбаны жок дегенде 600 метрге чейин узартып куруу зарыл болот. Буга ортосат менен 60 миллион сом жумшалат. Келечекте бул дамба курулуп бүтсө, Кара Дарыя айыл аймагынын арал айылындагы 5000ден ашык калк жашаган 1258 турак жайлары жана көптөгөн айдоо жерлер селден корголот. Атабеков айыл аймагынын Чаңгетсай сайынын жээгин бекемдөө үчүн 350 метр жерге дамба куруу пландалууда. Бул дамба бүтүп калса, 1350 гектар айдоо жерлер менен 2000ге жакын кожолук сел коркунучунан сакталат, коркунучунан. Курманбек Баатыр атындагы каналдын курулушун куруу менен Көгарт өрөөнүндөгү 7100 гектар жер аянтын сугат суусу менен камсыз кылсак болот. Анын ичинен 2940 гектар жаңы жерлерге суу чыгаруу зарылдыгы бар. Сузакта бир нече мектептер оңдоп түзөөгө муктаж. Жаңы мектептердин курулушун аягына чыгарабыз. Райондун борборундагы 276 орчундуу аймактык ооруканасы үчүн азыркы талапка ылайык типтүү имараттар курулмакчы. Жалал Абад шаарындагы көйгөйлөрдү айта берсе, узун сөз, шаардын инфраструктурасын жакшыртып, элдин жашоо турмушуна ыңгайлуу шарттарды түзүүнү ойлонуштуруп жатабыз. Жерлерди трансформациялоо маселелери каралат. Илим билимдүү, өнөрлүү жаштарыбыздын татыктуу жашап иштеш үчүн мамлекет колдоо көрсөтүүгө тийиш. Буюрса, бул айткандарымдын бардыгын аткарганга бар күчүбүздү жумшайбыз. Урматтуу Жалал Абадтыктар, бизде өнүгүү үчүн табигый ресурстарыбыз, сууларыбыз, тоолорубуз, токойлорубуз бар. Ата-бабадан калган ушул ыйык мурастарды сактап, кийинки урпактарга жеттирели. Биздин милдет, биздин максат экономикасы, билим берүү тармагы жана медицинасы, маданияты өнүккөн бакубат өлкөнү куруу. Өлкөбүздө көптөгөн улуттардын өкүлдөрү ынтымакта, достукта күн кечирип, келечекке ишеним артып жашап келишет. Кыргызстанда жашаган бардык улут ар бир таңды тынчтык менен тосуп, ар кечти тынчтык менен узатып, эртеңки күнгө асыл максат коюп, өзүн бактылуу сезип жашаганын көргүм келет. Өлкөнү өнүктүрүүгө колдон келген күчтү жумшайлы. Берекет төгүлгөн Жалал Абад жергесинин мээнетке чейли жалпы ишке татыктуу салым кошот деп ишенем. Гүлдөгөн Кыргызстанда жашаганды жаратканым бизге насип кылсын.
Урматтуу жалалабаттыктар, келерки жылы Кыргызстаныбыз тарыхый бурулушта турат. Ошол тарыхый бурулушту туура жолго салып кетүүгө сиздердин, элдин жардамы керек болот. Анткени президенттик шайлоо менен биргеле парламентте кечиресиздер референдум кошо жүрүп жатат. Ал референдумда бир гана суроо бар. Сиздер парламенттик башкарууну каалайсыздарбы же президенттик башкарууну каалайсыздарбы деген. Мына көпчүлүктүн добушу менен кабыл алынган варианты менен баш мыйзамды жазып, мындан ары баш мыйзам бир топтун же болбосо бир эле адамдын кызыкчылыгы үчүн иштеш эмес, бүткүл мамлекеттин, жалпы элдин кызыкчылыгы үчүн иштей турган баш мыйзамды түзөбүз. Башкаруу системасын 30 жылдан бери чирип калган башкаруу системасын жок кылып, мындан ары 21-кылымдын талабына ылайык оперативдүү, экономдуу башкаруу системасын түзөбүз. Мына ошого сиздердин референдумга катышып берүүгө милдетиңиздер турат. Кайдыгер карабай колдоп берсеңиздер, Кудай буйрса, тарыхый бурулушту даңгыр жолго салып кеткенге мүмкүнчүлүк алабыз. Көңүл бурганыңыздарга чоң рахмат. Эми суроо жоопторго өтөлү. Суроолор бериңдер. Саламатсыздарбы, урматтуу Садыр Жапаров, Жалал-Абад шаарынын тургуну Шариева Зарниса, коррупциядан арылмайын мамлекет оңолбойт. Жакшы күрөштү баштадыңыз, биз колдойбуз. Менин суроом, президент болсоңуз жакын адамдарыңыз коррупциялык ишке аралашып калса кандай чара көрөсүз? Мейли менин жакындарым, досум Ташиевдин жакындары болобу, бир тууганыбыз болобу, коррупцияга аралашкан болсо камалат, сөзсүз түрдө, уурдаганы болсо кайра кайтарып берет. Бүгүн мына уурдагандарын кайра кайтарып атабыз. Мындан ары да кайтарат. Кудай буйрса президенттик шайлоодон кийин дагы улантабыз иштери. Урматтуу Садыр Жапаров, шаарыбызга куш келиңиз. Мен Жалал-Абад шаарынын тургуну Чекиров Үсен, Кыргызстандын Кытайга карызы карапайым элди ойлондуруп жатат. Болочок президент катары карыздан кутулуунун жолун айтсаңыз дейт. Биз Кытайга эмес, башка өлкөлөргө дагы баш аягы 5 миллиардка жакын доллар карызыбыз бар. Анан Кытайга карызыбыз десе эле, жерибизди тартып алат экен, антет экен, минтет экен деп корко бербеңиздер. Алардан да кутулабыз. Эч кандай жер тартып албайт. Азыр 21-кылымда жашап атабыз, таш доорунда жашап аткан жокпуз. Анан мен да ошо угуп калдым, анча-мынча аксакал эле кишилерибиз мына Кытайга тигини бербейди, муну бербейди деп элдин үрөйүн учуруп коркутуп атат. Кытай менен Кыргыз мамлекетинин ортосуна чок салганды максат кылып атат булар. Мамилени бузганды максат кылып атат. Бирок биз андай жолго барбайбыз. Кудай буйрса, кошуна мамлекеттер менен жакшынакай иш алып барабыз. Бир туугандай болуп. Алыскы бир тууганыңдан жакынкы кошунаң артык деген сөз бар да Кыргызда. Бир эле сөз менен айтып коет. Ошон үчүн биз ынтымакташып иш алып барабыз. Кытай сураган акчабыздын баарын берип атыптыр. Мына берип келиптир акыркы 20-30 жылдан бери. Кредитин кредиттей бериптир, грантын да берип келаттыр. Мына азыр освоить эте албай калган гранттын остаток суммалары бар экен бизде. Алар да эмне күнөө бизге берип атат. Алып анан жеп койгон өзүбүздүн чоңдордо болуп атпайбы? Жарымын бир ишке салып туруп, жарымын жеп койгон ал өзүбүздө болуп атпайбы күнөөнүн баары да. Ошон үчүн эч кандай андан коркуштун кереги жок. Биз өзүбүздүн эле ресурс менен башка жактан карыз сурабай эле өзүбүздүн эле кен байлыктарыбыздын иштетип, өзүбүз иштетип, ошолордон түшкөн пайда менен эле жаап коебуз. Кытайдын эле карызын эмес, бүткүл ошо кайсы өлкөлөргө карыз болсо ошонун баарын жабабыз. Болгону убакыт керек, тынччылык керек. Бир 3-4 жыл убакытта жапсак болот. Ассаламу алейкум, урматтуу Садыр Жапаров, мен Мейманкулов Искендер. Кыргызстандын энергетикалык потенциалы абдан чоң. ГЭСтерди куруп, энергияны экспорттоого мүмкүнчүлүгүбүз кенен. Бул багытта кандай ойлоруңуз бар? Мен 32 күн иштептирмин. Ошонун 12 күнүн толук кандуу иштедим, калганын ызычуу менен өттү билесиздер. Ушул 12 күндүн ичинде мен 100гө жакын инвесторду кабыл алдым. Анын ичинден бир 15-16сы ушу ГЭСтер боюнча келди. Биргелешип куралы, мына акчабыз эртең десеңиз эртең даяр, бирси күн десеңиз бирси күнү даярд деп. Биз эми анын арасынан тандап туруп, реалдуу түрдө кимиси ушул чындап акча салат, анан
кыска мөөнөттө куруп бүтүрө алабыз. Ошолорду тандап туруп, анан арасынан кестерди курабыз. Сары жаз кеси бар, жогорку нарын каскад кестери бар, көкөмеренге кестерди курсак болот. Камбарата бирди курсак болот. Бизде кура турган кестер абдан көп. Бирок ошол бардык мына кошуна мамлекеттердин да кызыкчылыгын эске алып, ошо инвесторлор менен биргеликте кимиси менен пайдасы чоңураак болсо, көбүрөөк болсо ошолор менен иш алып барабыз. Акман айылында жайгашкан Каркыра Мисте каналынын кайрадан калыбына келтирип, 1000 гектар жерлерди сугармага айландыруу керек. Сузактан 400 гектар, Базаркоргондон 1,5 гектар жер суунун жоктугунан кайракыга айланып кеткен. Эгер Өзбек Республикасы менен келишим түзүп, Кемпирабад суу сактагычынан суу алууну ишке ашырсак, Базаркоргондун 2000 гектарга жакын каракы жери суу менен камсыз болот. Рамис Кайымов, Акман айылдык кеңешинин депутаты. Муну эми Кудай буйруп шайлоодон өтүп барып отуруп калсак, бунун баарын карайбыз. Берилип аткан суроолордун баарын өз-өзүнчө папка кылып топтотуп атабыз. Ушул суроолордун баардыгын кийин жоопторду беребиз иш жүзүндө. Урматтуу Садыр Нуркожоевич, мен Жалал-Абад шаарынын тургуну Токтобаев Камил. Баарыбызга белгилүү, Жалал-Абад шаарында шаардык оорукана жок. Карапайым эл областтык ооруканага гана кайрыла алат. Өкүнүчтүүсү ал жакта да орундар жетишсиз. Сизден шаарыбызга жаңы заманбап оорукана куруп берүүңүздү көптөн-көп суранам. Оорукана боюнча караштырып куруп беребиз. Өткөндө кошуна өлкөбүздүн президенти Мирзиёев менен сүйлөшкөнүбүздө буга чейин сүйлөшүүлөр жүргөн экен, бирок бизден жер берүү кечеңдеген экен. Түштүккө бир больница, түндүккө бир оорукана, түндүккө бирөө, түштүккө бирөө салып берели деген экен. 200-300 орундук. Мен кетип атып тапшырма берип кеттим элем, ошо жер бөлүп бергиле, салдырып алалы деп. Бул баягы жардам катары, достук жардамы катары деген. Ошол маселени ушул жактан карап көргүлө деп мен суранайын деди жогору жактагылардан. Мен азыр кандидат элемин да, президент боло элекмин. Саламатсызбы, урматтуу Садыр Жапаров, мен Сапаралиева Саида, Жалал-Абад шаарынын тургуну. Өлкөбүздө экономикалык кырдаал абдан оор. Сиз президент болуп калсаңыз кантип өлкөбүздү өнүктүрө аласыз дейт. Ооба туура, экономикалык абал өтө эле оор болуп турат. Буну экономиканы оңдоп кетиш үчүн бизге 1,5-2 жылдын ар жак бер жагы керек болот. Азыр кризистебиз чындыгында эле. Экономика эле эмес, мына азыр тамак аш кризисин да көрүп атам. Кымбаттап кетип атат тамак аш. Бул эми баягы саясий процесстер бүткүчө чейин эми уланат болуш керек. Ушу тетиги май-июнга чейин барат го, эми эптеп чыдап туралы. Эми 30 жыл чыдап келгенбиз, эми жарым жыл, 1 жыл, 1,5 жыл эми белиңерди бекем бууп чыдап койгула. Кудай буйруса бардыгы жакшы болот. Чоң-чоң бир 2-3 долбоорду даярдап атабыз. Бул улуттук долбоорлорду. Кудай буйруса ушул иш башталып кетсе, эмдиги жылкы ушу келе жаткан жылдын где-то бир күз айларына барып башталса, аркы жылдын уже жаз күз айларына экономикалык кризистен чыгып калабыз деген планыбыз бар. Базаркоргон районунун Орто Сай участогуна 5 айыл аймактан табигый кырсыктардан улам көчүп келген эл отурукташкан. Аталган жаңы конушка учурда 300гө жакын түтүн жашайт. Жаңы конуштун эли азыркы тапта мектеп, бала бакчага муктаж болуп турат. Антпесе башка алыскы аймактарга каттап билим, тарбия алуу балдарга кыйынчылык жаратууда. Мелис Урмаматов, Базаркоргон районунун тургуну. Бул маселени да Кудай буйруса карайбыз. Өлкө боюнча бизде 245 мектебибиз авариялык состояниеде экен. МЧС заключение жазып берген экен, балдарды окутууга болбойт деп. Бирок айла жок окутуп атат экенбиз. Буга чейин мынакей ким кыйын депутат болсо эле, министр болсо, же болбосо ошо өкмөт мүчөсүнүн бирөөсү болсо эле, өзүлөрүнүн айылына тарта берет экен да. Баягы кийинки шайлоодо дагы добуш алайын деген максатта өзүнүн заңгыраган заманбап мектеби турса деле жанына 2-чи мектепти куруп, 3-чү мектепти куруп алгандар бар экен, бир айылга. Ошол эле мезгилде кошуна мектептер турат, а жерге тиги бала киргизгиз да, ошо аварийный состояниеда. Биз мындай подходдон алыс болушубуз керек. Ошо именно кайсыл айылга керек болсо, ошол айылга салышыбыз керек. Бул жерде мамлекеттик подход болуш керек да. Баягы депутат болуш үчүн эле, же болбосо кийинкиде бир элдин колдоосун алыш үчүн эле ошол айылга больницасы турса деле үстүнө барып, жанына барып, дагы бир больницаны салып коюштун кажети жок да. Калыс болуш керек да бул жерде. Мындай фактылар бар, бирок бул садиктерди, мектептердин баарын карайбыз. Буга дагы инвесторубуз бар. Азыр мынакей 28 мектепти бекер салып берип аткан инвесторлор бар экен. Алар менен сүйлөштүм, мен өткөндө сүйлөшүп жүргүздүм. Дагы 150 мектеп ошо бекер салып беребиз деп угадаларын беришти.
Кудай буйрса эмки жылы, аркы жылы баштап калсак, 3-4 жылдын ичинде ошо 245 мектепти тең жаңылайбыз. Базаркоргон Арстанбаб Кызыл Үңкүр автожолун асфальттоо керек. Бул ички сырткы туризмдин өнүгүүсүнө өтө чоң жардам болмок. Бул менен райондун бюджетине да жакшы кириш алып келмек. Асфальт жолунун айынан азыр бул эс алуу аймактарына сырттан коноктор аз келүүдө дейт. Муну карайлы. Так, Жамгырчиев Талантбек. Базаркоргон районунун Кеңеш айыл аймагынын ортосундагы Кара Үңкүр дарыясына кошумча көпүрө куруу керек. Муну менен Көкчөкөз, Живпром, Моголкоргон айылдарынын тургундарын район борборуна каттоосуна өбөлгө түзүлмөк. Антпесе жогорку көпүрө аркылуу 6-7 чакырым жерди басып өтүп келүү элдин наразычылыгын туудуруда дейт Дайырбек Саипов. Эске алабыз. Сузак айылында Сайдулла Акбаров мектеби 700 орунга ылайыкташкан. Бирок азыркы учурда 3000ден ашуун окуучу 3 смендеп окуп жатышат. Бир класста 40-45 окуучудан туура келет. Ушул жерге кошумча мектеп куруп беришиңизди суранабыз. Курулуучу жери даяр дейт. Мына ушундай жерлерге 2-3 мектепти салса болот да. Эске алабыз муну дагы. Кыз Көл айыл өкмөтүндө 12 айылдан турат. Андан 10 айылында таза суу жок. Өткөн жылы 112 миллион сомдук иш башталган, бирок кайра каражат жоктугунан токтоп турат. Ушул проектиге каралган акчаны чечип берсеңиз, курулуштун тез арада бүтүшүн көзөмөлдөп берсеңиз дейт. Макул. Так, Алдосов Улукбек. Кыргызстан коррупцияга батып бүттү. Кайсыл жерге барсаң акча сурашат. Бул коррупционерлер менен күрөшүүнү күчөтүңүз. Бала бакчадан баштап жогорку окуу жайларга чейин акча менен бүтүп жатат. Билим берүү тармагын толук кандуу иштөөсүн көзөмөлгө алсаңыз. Макул, колубуздан келишинче көзөмөлгө алдык 12 күндүн ичинде. Кудай буйруп президент болуп шайланып отуруп калсак, ишти 10 эсе скорость менен күчөтөбүз. Саламатсызбы? Мен жеке ишкер Солтоев Элдар. Пандемия жана башка кырдаалдарга байланыштуу чакан орто бизнес ишкерлер көп жапа чегишти. Эгерде сиз президент болуп калсаңыз, бул тармакка кандай колдоолорду бересиз? Пандемия боюнча колдон келген аракеттерди жасап атабыз. Аппараттарын алып берип атабыз, дары-дармектерин алып берип атабыз. Мына өткөндө ошо кошуна президенттер менен сүйлөшкөндө, Орусиянын президенти менен сүйлөшкөндө булар мына дары-дармектерин жиберди, аппараттарын жиберди, мына бир самолеттон жиберди. Дагы күтүлүп атат кошуна мамлекеттерден, биздин ушу союздаш, өнөктөш мамлекеттерден келип атат. Өзүбүз дагы карап отурган жокпуз. Дары-дармектер азыр бүгүнкү күндө жетиштүү. Бардык орундар дагы, запас орундар дагы жетиштүү. Аны саламаттык сактоо министрлиги көзөмөлгө алып, күн сайын отчетун чыгарып атат. Тиги интернет булактарынан көрүп атсаңыздар керек. Сузак районундагы шайлоочулардын суроолору. Каралма айылындагы Кубатбеков атындагы мектеби республикалык бюджеттен каржылоо боюнча курулушу 2013 жылы башталган жана 7 жылдан бери бүтпөй турат дейт. Карайбыз мында. Жаңы жогорку Акман каналынын 30 км бетондоо зарылдыгы турат. Бул жол менен кайрма суу сактагычындагы суунун көлөмүн көбөйтүүгө өбөлгө түзмөк. Учурда союз мезгилинде курулган Акман каналын камыш басып, жергиликтүү бийлик тарабынан аны жок кылуу аракеттери көрүлгөнү менен оң натыйжасын бербей келет. Муну менен суунун агуусу жай болууда. Канал бетондолсо суу жоготуу потеря азаймак дейт Тынчтыкбек Марамов. Муну да көзөмөлгө алабыз. Душман мамлекеттик коргунун статусун өзгөртүп, жок, дашман экен. Туура эмес жазып коюптур. Мамлекеттик коргунун статусун өзгөртүп, улуттук парк катары пайдалануу сунушун айтат элем. Анткени эл жаңгак токойдон жаңгак терип тиричилигин өткөрөт. Эгер корук болсо, ички тышкы туристтердин кеңири келип кетүүсүнө тоскоолдук жаратууда дейт. Макул, бул боюнча да карайлы. Кудай буйрса, шайланып болуп калсак, жайында ушу май айынан баштап бүт аймактарды кыдырамын. Ошондо келип, баарын бир сыйра көрүп кетебиз буйрса, могу канал боюнча жана башка маселелер боюнча. Жаз кечүү суу сактагычын куруу керек. Базаркоргондо Кара Үңкүр дарыясындагы суу жазында көп агат. Бирок август айларында суу токтоп калат. Эгер суу сактагыч салынса, Ноокен Базаркоргон дыйкандарынын көйгөйлүү маселеси чечилмек. Бул проект тийиштүү адистер тарабынан иштелип чыгылып, бир топ пландар даярдалган.
7 миллион сомго жакын каражат сарпталып, түзүлгөн долбоор азыркы күнгө чейин ишке ашпай турат. Эгер 200 миллион куб суу сактала турган жер курулуп, маселе чечилсе, базар коргонунда эмес, Ноокелдин кайрак жерлерине да суу жетмек. Муну өзүңүз көзөмөлгө алууңузду суранамын. Жарайт, көзөмөлгө алабыз. Урматтуу Садыр Нуркожоевич, аттанган жолуңузга ийгилик каалайм. Жалал Абад шаарындагы кадр маселелерин жакын досуңуздун баласы жана туугандары аралашып чечип жатат. Өз ишин билбеген адамдарды жергиликтүү бийликке алып келип жатышат. Ушул маселе көңүл буруп коюңузду суранам. Буюрса сиз элдик президент, урматым менен сиздин колдоочуңуз дейт. Кадр маселеси боюнча акыркы ошол биз bir айдын ичинде мүчүлүштөр кетти. Муну моюнга алабыз, танбайбыз. Анткени өлкөнү стабилдештирүү үчүн болгон күчүбүздү жумшадык. Мен көз алдымда турган кадрларды, кол алдымда турган кадрларды суранып, күнү-түнү дебей алып барып, сен ушул жерди башкарып бер, сен ушул жерди карап бер деп, 2010-жылдагыдай кан төгүлүү болуп кетпесин, банктардан акча чыгарып кетпесин, машиналар мурдап кетпесин, байларды тонобосун үйлөрүнөн барып деп биз стабилдүүлүктү сактап калдык. Бул өтө чоң жеңиш болду. Ошол мезгилде барбай качкандар да болду жумуштан. Мына ошол эле кандидаттардын бирөөнө азыркы биринчи вице болуп иштеп бер, ушул тармакты көзөмөлдөп бер дегенде коркуп барбай койгон. Жок барбайм деп. Азыр мына президентке кандидат болуп жүрөт. Эми ал убак өттү. Кудай буйрса, президенттик шайлоодон кийин ар бир кызматка конкурстук негизде келет. Министрлер баягы саясий должносттор аларды баягы назначение менен кылсак болот. Андан ылдыйкылары бүт баары. Акимдерге чейин керек болсо. Конкурстук комиссия түзөбүз дагы. Акимдерди дагы 44 акимди да ошол комиссиядан өткөрөбүз. Анткени бизде буга чейин жалаң баягы туугандашып, жакындардын тааныш билиштик менен эле баягы лишь бы жогорку билими болсо болду, ушул барып иштей берсин деген подход менен коюп келгенбиз. Менин планымда Кудай буйрса, аксакал көксакалдардан турган, мурда губернатор болуп иштеген, үлгүлүү иштеген албетте. Мэр болуп иштеген, акимдер болуп иштеген аксакалдарыбыз көп азыр. Мына азыр пенсиядагылар бар. Ошолордон турган комиссияны түзөбүз, конкурстук комиссияны. Кадровый служба менен биргеликте түзүп туруп, анан ошол жерден өткөрөбүз баарын. Мисалы, bir резервтер менен кошо өткөзөбүз, 44 районго, андан сырткары дагы резерв 100га жакын кандидатты өткөрүп койсок, түндүктүн жигиттерин түштүккө аким кылып жиберебиз, түштүктүн жигиттерин түндүккө аким кылып коебуз. Ротация кылабыз. Бир дагы түштүктүн жигити түштүктө аким болуп райондо иштей албайт. Мына мен ошондой жолго барам деп пландап турам. Анткени түштүктө мына өзүнүн районунан, өзүнүн урусу көптөр акимди чыгарып алат экен дагы эле, анан бүт мафия болуп кетет экен. Жер алган деле ошол, тендер утуп алгандар деле ошол, үй салгандар деле ошол, бизнес кылгандар деле ошол. Анан карапайым калып каралбай калат экен. Түндүктөн келип иштесе, андай кыла албайт биякта. Түштүктүктөр түндүккө барып иштесе, антип тоже биякта кылган кылыгын кыла албайт. Мына ушундай подход менен барабыз, Кудай буйрса мындан ары. Ассаламу алейкум, Садыр Нуркожоевич. Бул мен Эгембердиев Жолборс, сиздин армия кызматында чоң кызмат кылганбыз. Эгембердиев Жолборс. Досум. Так, сизге узун өмүр, чын ден соолук, бакубат жашоо, элдин батасын алып, ак кызмат кылыңыз деген үмүттөбүз. Каалоо тилейкен, сиз менен бир кучакташып, саламдашып, сүрөткө түшүп алсам дейт. Ак жол сизге дейт. Макул. Рахмат. Суроо жооптор бүттү. Барбы дагы же жок? Барбы? Келат. Ассаламу алейкум, Садыр Нуркожоевич. Сизге келечекте чоң ийгилик. Сизге суроо. Дин тууралуу оюңуз кандай? Себеби динда коррупция көп. Рахмат. Көп рахмат деген кандай? Коррупция. Себеби динда коррупция. Маматсаев Бакыт дейт. Дин боюнча биз, менин оюмча, мектептерге ыйман сабагын киргизишибиз керек да. Анткени биз ошондо бүгүнкү күндүн проблеманын биз тамырынан кырккан болобуз да.
Эмне себеп дегенде мына бүгүн өзүңүздөр көрүп атасыздар, ар кандай агымга кетип калды. Мисалы Хизбут Тахрир дейбиз, Баптист болуп кетти дейбиз, Буддага кирип кетти дейбиз, же болбосо дагы бир теченияга, башка бир теченияга кирип кетти. Анан Сирияга кетип калып атат. Баягы 11-классты бүтүп чыккан баланы, жаш балдардын баарын динден түшүнүгү жок. Анан баягы Заверова айткенде, баягы азгырып кеткенде, тез азгырылып кетип атат да, түшүнүгү жок болгон үчүн. Баягы капырга каршы күрөшсөң эле болду, сен бейишке чыгасың деп койсоң, ошол чын экен деп кетип калып атпайбы? Ал мектептен түшүнүгү жок чыккан бала ошондой болуп кетип атат. Баягы мектептен чыккандан кийин эчтеке түшүнүгү жок баланы оңоюраак азгырып кетсе болот да. Ошон үчүн баягы ыйман сабагын киргизип, баягы ислам университетин бүткөн, билимдүү, жогорку билимдүү кыздар балдарыбыз бош жүрөт азыр. Ушу 1000ге жакын мугалим болчу балдар бар экен. Ошолорду баягы сабак бердирип, анан кийин бир динде өзүбүздүн баягы муфтияттын направлениясы менен алып кетсек, ошондо бир 10-15 жылдан кийин, анан кийин бардыгы бир нукка түшөт эле деген менин бир оюм бар да. Бирок бул мындай план гана пока. Муну анан убагында дагы муфтият менен, дин кызматкерлери менен, билим берүү министрлиги менен, ошо адистер менен кеңешип туруп муну чечебиз. Бул боюнча план бар. Чоң рахмат, Садыр Жапарович. Андай болсо, апалар, Садыр Нуркожоевич, заман башка, учур башка, болбой калды, аттын башын бур башка деп Курманжан Дакка энебиз айткан. Учурунда өзүнүн баласынан дагы мамлекеттин сыймыгын, кызыкчылыгын жогору койгон. Ошон үчүн Садыр Нуркожоевич, өткөндө келгениңизде биз келип катышканбыз. Сиздин мынау Сузак районунда Ташбулак айнөкөтүндө легендарлыкка айланып кеткен жер тилкеси боюнча дагы бир жолу көзөмөлгө алып бериңиз. Айткым келет, акыл десе акылдан бар чыган ул, карышкырга көз ирмемес кыран бул, чоң кадакка дөбөрт угулат, жаш президент келе жатат, болсо ушул деп. Элдин ишеничи бар, үмүтү бар. Учур келсе, балдар үчүн мына быйыл балдарды коргоо жылы дедик. Бирок нерселердин акыбалы эмне болду? Ушунчун мыйзам чыгарып берүүгө биздин юридикалыктагы, укуктуктагы, мына азыр мен бул жерде отурганда ак элечен апалар айтып атат. Садырга, Нуркожоевичке, сиз бийликтин запкызында көргөн адамсыз. Алтын өзү ал адам алып тың дейт. Кумтөрдүн алтын болгон кең байлар кыргыздын суудан артык чоң байлыгы жок. Кыргыздын тоодон ашык чоң байлыгы жок. Кыргыздын арулугун көтөрүп берип, азыр мен сизге кат жөнөтсөм, замдан суну бул натуралдык деңгээлде эч кандай кошумчасы жок. Мына бир учурда көчмөндөр ойнунда, көчмөндөрдө түрктөр алып кеткен биздин суну, мөңгүнү сактаганга убакыт келди. Биздин кыргыз эли мөңгү суусун ичкен. Мына ушул сууну мен сиздин колуңузга жөнөтөм, эч кандай химиясы жок. Лабораториялык жактан да текшерип көрсөңүз, буга уу кошулган эмес. Кыргыздын айланасында жүргөн кайсы бир жигиттерден көрө алмаслык деген чоң оору бар. Ошондон арылууга кыянатчылык деген чоң оору бар кыргызда. Хайдыгерлик деген чоң оору бар. Ошондон этият болуңуз. Алдыңызда жүргөн мен ушул эки заңдарды мына ишенимдардын өз колу менен тапшырып койго уруксат бериңиз. Рахмат. чоң рахмат. Келиңиздер. Дагы бир-эки инсанга сөз берели туугандар. Беребиз туугандар. Мына ушул азыркы тартипти сактап берип турсаңыздар эле бере беребиз туугандар. Дагы мени каратпай, чырагым менен пичкам. Мага келе бере, жайып болмакчы. Ана анам батыр саргайып, көктөн күткөн күнүбүз келди. Садыр ким? Садыр президент. Садыр ким? Садыр элдин келечеги. Ташиев, артында иштегендер, мына бул жерде жаратан бери кишилерге силек. Бул жигиттерди ким төрөгөн? Лериндей уулду ким төрөгөн? Садырбай жигитти ким төрөгөн? Биринчи Садырды төрөп чоңойткон ата-энесине таазим, акыретте чогуу болоюн деп мен сыймыктанам. Жаратан бери такыр аялдарга сөз бербесиңер. Менен канчалаган аялдар сөз бербейт. Бул Садыр сада болоюн, элдин тагдырына жаралгансын. Эми бизди уят кылбай, тарыхта каратыргандай болуп иште. Карачы, жаш баладай кандай сонун бактылуу болуп сени колдогон элдер. Баары сен деп келдик. Тинч бол жаным, мен сага узун өмүр каалайм. Адамдардын баарына Алла ыраазы болсун. Рахмат. Рахмат.
ата. Өзгөчө Жалалабад эли аябай Садыр Нуркожоевичти жакшы көрөт. Садыр Нуркожоевичке ишенгендер бар бекен? Садыр Нуркожоевичтин колдоочулары бар бекен? Жалалабад эли бар бекен? Рахмат туугандар, анда эмесе улантсак. Урматтуу туугандар, дагы бир инсанга сөз берейин. Айдаралиев Арзымат деген биздин агабыз бар. Келиңиз, урматтуу Айдаралиев Арзымат ага. Assalamu alaikum, hurmatlı Sadır Nurkojevich. Bizim Kırgız elinin şu Жалалабад yergesine, Жалалабад eline kuş gelipsiz. Kudayım kalap, Allah Teala nasip kılsa, uşul Жалалабад eli bütün öyle sizi koldop, anan ki biriyle koldop koyuyorsundan daim sizge yardım verip durup veriyoruz deyip işlendiremiz. Allah Teala açık yol versin, adıl padişahçılık kılışka Allah Teala nasip kılsın. Sizin şu Жалалабад oblasında bugünkü günde uçuraşularımızda ayakta atkanına baylanıştı. Sizge işeniş bildirip, Kırgız'ın saltında şu üstünüzge ak çöp, jelkеңizge ak çepken kiygizip, ak kalpak kiygizip, astınızga kök tulpar mingizip koyuğa ruhsat etiniz. Kana tuğanlar, kol çalıp koldan durabızbı? Muna ar biringizlerin altыңыздарда muna uşul tulpardı berip жатат tuğanlar. Dagı bir жолу Жалалабад eli öte miymandus, öte muna uşunday ak niyet menen tosуп algаны menen dagı bir dalil болуп турат. Kana kol çalılar var beкен? Жалалабад elinin atынан, Жалалабад областын атынан. Эми урматтуу Жалалабадтык бир туугандар, чоң ыраазычылык билдирем, терең ыраазычылык билдирем. Мындай церемонияны кылдырбай аттым эле мен бүгүн досумдун туугандары даярдаган экен, бир туугандары. Эми көңүлү калбасын деп макул болуп атам. Мындан кийинкилерин токтотобуз мындайды. Мындайларды токтотобуз. Анан эми ат мингендин өзүнүн ырымы бар. Минип алып чыгып кетишиң керек, кайра түшпөшүң керек болот да. Чоң рахмат сиздерге. Чоң рахмат. Кана Жалалабад шаар, Жалалабад областы атынан ат мингизген ат кол чаптыралыбы? Туугандар, кандай гана сонун күн болот деп, мына сиздердин атыңыздардан мына ушундай тулпар мингизген ат кол чаптыралы туугандар. Кана анда эмесе, урматтуу туугандар, Омин деп алакан жаялы, бата менен эл көгөрөт, жамгыр менен жер көгөрөт дейт. Бата берели, Омин. Onun o kaçırttı canatkан elem, kanımese Prezident İnibet Sadir'e bir dua kılardı ezlatlan. Babanın tiyip batası, o Sadir'inem bazdardım bolun atası. Hıdırı dinleyip batası, Sadir'inem kızdardım bolun atası. Alpeşte balasıyınır, Aksaray olsun yiyinir, Kastarla balasıyınır, Kansaray olsun yiyinir. Yaratkan özü koldasun, jat düşmanın bolbosun, Allah Teala koldasun, anlayan düşman bolbosun. Hocayı kızır koldasun, korkutkan duan bolbosun, paygambarlar koldasun, başışın kuday kondasun. Jakşılık tütsün kelmeden, yamandık körvetendeden, ırızkı tütsün kelmeden, ıdık körvetendeden, kızların oyun aktasın, kızıktan kuday saktasın, baldarın oyun aktasın, beladan kuday saktasın. Oynuyorlar koldason, oğurgan yerin bolboson. Kemengeller koldason, ketezli yerin bolboson. Darak çıksın taşına, dört diyesin başına. Kövürgen çıksın taşına, o inim köz diyesin başına. Amin. Amin. Allahu Ekber. Tuğanlar, kanday tartip menen başlagan bolsok, ошондой тартипте узатып коелу келиңиздер. Жылбай туралы Кыргыз Республикасынын президентигине талапкер Садыр Нуркожоевич Жапаровду кол чабуулардын астына узата алалы. Sadır! 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 10 yanvar günü har birimiz жақсы ойланып келешекке жақсы жол тандап. Дал ушул Садыр Жапаровду колдоп алалы.